Достор, көңіл бұрыңыздар. Қызыл китептүү 5 гектар жер аянты. Бұл тарауында 4 бөлмелі үйі бар, сарайы бар, айланасы тосылған, бақ-дарақтары тегілген, скважинадан 2 жерден су шығарылған, су свети бар, электр энергиясы бүт бардығы тартылып келген. Ал эми 2 көк китеп бұлар айдоо жерлері 4 гектардан жалпы 8 гектар көк китептүү, 5 гектар қызыл китептүү жалпысынан сатуға қойылды. Егер кимде ким дыйканчылыкка, мал чарбачылыкка, багбанчылыкка мээнет кылам деген адамдар болсо, анда кайрылсаңыздар болот. Бак тиккенге дагы аябай ыңгайлуу экен. Бишкек шаарынын батыш тарабы Южная айылынан тагыраагы Сокулук районуна караштуу. Бул тарабы объездной чоң трассадан кирсеңиздер болот. Воен Антоновкадан автоарнактан өтүп эле Посткайден оңго объездге бурулуп, кайрадан Бычканын жээги менен батышты көздөй түз жүрүп келсеңиздер эле Южный айылынын кире беришинде Бычканын ылдый тарабында жолдун асты толук 8 гектар бул тарабы жер аянты. Дрон кадрлары менен тартып көрсөтүп атабыз. Беде эгилген, андан бери мына зымтор менен тосулган. Бул жагы тосулган жагы толук түрдө клубника отурулган экен. Былтыркы мурдакы жылдары клубника отурулган экен, быйылкы жылдан караганга адам жок. Учурда сатууга коюп жатат. Ал эми кызыл китеби болсо, мына бул жолдун берки тарабы, тагыраагы бул жол дагы сиздерге карайт, убактылуу ушул жолду салып турган. Бул тарабы ушу узунунан 5 гектар жер аянты. Бул жагына мынандай скважинадан суу чыккан экен, мурдараак чыккан суу. Анын артында мына 4 бөлмөлүү үйү бар, тапчаны бар, ылдый тарабында чоң сарайы бар, бука байлаганга болот, анан 5 ат кармаганга диниктери дагы бүт бардыгы бар. Сатууга коюлду. Мына документтери бүт бардыгы так жана ордунда, булар бардыгы договор купля-продажалары менен. Сатыла турган баасы $450 000, кеми бар деп жатат. Алып иштетем дегендер болсо, мал чарбачылыгын, дыйканчылыгын, багбанчылыгын кылам дегендер болсо, эсине кайрылсаңыздар болот. Дарегин түшүнүп алдыңыздар, Мынакей. Мына бак-дарактын арты Южная айылы. Чоң айыл. Бул тарабынан дагы түз эле Бычканы бойлоп эле барып туруп, Первомайский айылы, андан солго түз эле өйдө Сокулуктун часпигине чыгып барса болот. Бул тарабынан дагы келсеңиздер болот, кааласаңыздар шаар тарабынан объездной трасса менен дагы кирип келсеңиздер болот. Өтө ыңгайлуу. Ушу Бычкадан ылдый тарабы, чоң жолдон ылдый тарабы бүтүн. Бул тарабы 8 гектар көк китеп, бул тарабы болсо 5 гектар. Түшүнүп алдыңыздар, четинен бир катар сиздерге көрсөтүп берейли. Дрон кадрларын бүт бардыгын тартып көрсөтүп атабыз. Мынакей, карасаңыздар болот. Өйдө тарабы камышты көрдүңүздөрбү? Камыш ошол Бычка. Жанында чоң жол бар. Камыштан ылдый тарабы бүтүн 8 гектар, бул тарабы узунунан тиги чоң бактарактарга чейин да. Көрдүңүздөрбү? Чоң бактарактарга чейин. Андан айланып ылдый жагы мына дөңсөлөр менен чек аралаш болуп келет дагы. Бул тарабынан ушул 8 гектар жалпы 2 көк китепте турат. Анан мына бул тарабында бир катар сиздерге четинен көрсөтүп өтөйлү. Кана келиңиздер. Бул жагында мына бул скважинадан чыккан суу бар. Эми үстүндө канча тонна? Бир 7-8 тоннанын тегерегинде бочкасы бар да. Суусу менен моторду коштуңуздар болду. Буга дагы суу толот. Анан шланга менен дагы үй тарапка, сарай тарапка, мына поля тарапка дагы тартып коюптур. Анан агыл суудан көйгөй жок, анткени Бычка жанында. Андан сырткары бул тарабында дагы ушул чоң каналдан суу өтөт, мынакей. 5 гектардын жээгинен суу өтөт да. Кана келиңиздер. Мындай келгенде чек аралары ушу өйдө тарабы Бычкадан тартып, ылдый тарабы ушу 5 гектар таза ылдыйга чейин барат да. Мына документте бүт бардыгы көрсөтүлгөн. Мына арт тарабында чоң каналы бар. Суусу агып турат. Ушу каналды бойлоп, каналдын аркы бети Южный айылында катар-катар үйлөр, берки бети ушу сиздерге караштуу 5 гектар кызыл китептүү жер аянты. Так, жүрүңүздөр. Андан бери мына бул жагында 4 бөлмөлүү үй бар. Эми жашоо шарты бар экен, 2 бөлмөсү ремонт болгон, 2 бөлмөсү толук ремонт боло элек. Кааласаңыздар бузасыздар, кааласаңыздар ушу бойдон ремонтуну бир аз актап сырдап алып жашай бересиздер. Анан берки тарабы мына бул жагы бүтүн сарай. Көрдүңүздөрбү? Берки тарабы навес, сарайлары. Мына. Бул жагына ушул кой байлаганга, бука байлаганга акурлар бүт бардыгы жасалган сарай экен да. Учурда ичинде жанагындай рейка, жыгачтар жатат. Аны бир сыйра алып, сүрүп тазалап эле мал киргизсеңиздер болот экен. Кана келиңиздер. Мына бул жагы ушу сарай. Навестин астын бир катар көрсөтүп койсоңуз. Мына навестин асты бүтүн сарай, ар жагына чейин. Андан бери мына навеске бул тарабынан кирет, мына бул эшиктен. Андан ары экинчи эшик, мынауынан киргенде атканасы жайгашкан. Келиңиздер.
Аткана мына жагына киргенде эле сол тарабында 5 диник бар. Мына биринчи диник. Мисалы, ар бир диник мынандай көрүнүштө. Көрдүңүздөр, а? Темир эшиктер орнотулган. Андан бери жагы мына бул экинчи диник. Мынабунысы болсо 3-чү диник болуп калат. Мына бул тарабы 4-чү диник. Так, мына 4-чү. 5-чи диникте учурда мына чоң бир айгыр байланып турат. Мына. Кана көрчү бир айгырды тоосун. Мына чоң бир айгыр байланып турат. Өзү бээ кармайт экен, ат кармайт экен. Анан берки тарабы мына бул жагы бука байлай турган жак, учурда бул жагына бээ байланып турат да. Мынакей. Биягында кулуну менен бээ бар азыр. Мынакей, светти күйгүзүп коеюн. Мына. Бул жагына бир 13-14 баш бука батчудай. Акурлары жасалган, үстү жабылган жыгач менен. Жыгачтын үстүнөн анан шифер менен жабылган. Андан берки тарабы мына. Мына бул жерден тартып, бул жагына чейин чөпкана, сеновал навес. Так, келсеңиздер. Мына бул тарабы чөпканасы. Көрдүңүздөр, бул жагы чөпкана. Андан бери келгенде мына бул орто тарабыдагы толук бүтелек курулган сарай. Мына көрсөңүздөр болот. Бул жагыны дагы ушу толук бүтелек. Мына бул тарабы өзүнчө, ортосу мына стеналар жарым жартылай бузулуп калыптыр. Эми муну оңдоп түзөп эле, түздөп кайрадан дубалын урсаңыздар, наркы тарабы, берки тарабы кыскасы 2 сарай болуп калат экен да. Кааласаңыздар диник аткана кыласыздар, кааласаңыздар жанакы койгона кылып алсаңыздар болот. Анан берки мына 8 гектар жер аянтыны туугандар. 8 гектар жер аянтыны. Агын суусу кенен да, агын суусу кенен. Агын суусу кенен болгондон кийин бул жерге баягы беден айдап коюп жалкоолонбой 8 гектарды иштетиш керек. Максималдуу иштетиш керек. Максималдуу иштеткенде бул тарабына ушу мал чарбачылыкты өздөштүрө бересиздер 5 гектарда. Максималдуу түрдө өздөштүрөсүздөр да. Бул жагы ушу 8 гектарны бир багбанчылык кылыш керек да. Багбанчылык. Алмасы барбы, шабдалысы барбы, өрүгү барбы, башка бактарагы барбы, черешнясы барбы, бүт бардыгын отуруш керек. Мына бул жерде мына артезиан суусу бар экен. Артезиан суусу дагы бул жерде чыгарылган. Жер астынан эң терең катмарынан чыгарганбыз дейт. Мына муздак болгон суу. Бул жагы ушундай. 8 гектар бул жакта. Андан бери мына 5 гектар жер аянтынын уландысы ылдый жагына кете берет. Мына дрон кадрлары менен тартып көрсөтүп атабыз. 5 гектарынын уландысы ушу ылдый жагы. Түз эле до конца кетет да. Мына ушу жолду бойлоп, бул жол түз ылдый кетет. Жолдун батыш тарабы, мына чоң бактарактардын чыгыш тарабы узкий болгон узундан жер аянты да. Так, келсеңиздер. Мына бул жактын бардыгы сиздерге караштуу. Так. Бияга өтөйлүчү. Мына. Көрдүңүздөрбү? Мына бул жагына убагында дыйканчылык болгон, бактарак теректери эгилген. Мына ортосунан көрдүңүздөрбү? Салафанды таштап, капельный баягы полив менен бул жагына дагы ушул дыйканчылык болгон экен да, жасалган экен. Мына бул тарабында теректери бар экен, жетилген теректери. Бул жагы ушу катарынан дыйканчылык. Көрдүңүздөрбү? Узунунан кетет. До конца да. Мына бул кызыл китепте. Кызыл китеби ичинде договор купля-продажалары бүт бардыгы бар. Жазылып турат. Бүт бардыгы такталган, кызыл китептүү, таза 5 гектар жер аянты. Мына. Так, чертежи каягында жүрөт. Мынакей чертежи. Көрдүңүздөрбү? Узунунан 730 метр. Туурасынан өйдө тарабы, бычка тарабы 50 метр, ылдый тарабы 80 метр болуп чийилген да. Мына. Мына жерде планировкасын көрсөңүздөр болот. Мына кызыл менен чийилген узунунан 5 гектар жер аянты. Бул жагы бычка, анан 8 гектар жер аянты, бул жагы мынандайынан 8 гектар. Көрдүңүздөрбү? Жалпы ушул жер аянты 8 гектар бул жагынан 5 гектар, 13 гектар жер аянты сатылат. 5-өсү кызыл китепте, 8-өсү көк китепте. Салып сүйлөшүп көрүңүздөр, байланышып көрүңүздөр. Сокулук району Южный айылы, Чоң Объездной трассадан киресиздер, шаардан келе жатканда. Ал эми бул тарап Сокулук тараптан келе жатканда, Часпиктен түз эле ылдый түшүп келсеңиздер болот. Электр энергиясы киргизилген, сарайы бар, бактарактарды отургузасыздар дагы эле, буюрса багбанчылык менен мал чарбачылык, дыйканчылыкты кыла берсеңиздер болот. Биз кызматта болдук.